17 жашар кыз зордолуп, киши колдоо болуп каза болду. Кече жакында Ысык көл областынын Барскон айылынан 17 жашар кыз үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатты эле. Аны жакын бир туугандары издөө жарыялаган болчу. Ата-энесинин айтымында курбул кызыныкына барып келем деп чыгып кеткен, ошол бойдон дайынсыз болгон. Бүгүнкү күндө Кемин районунан сөөгү табылды, зордук зомбулуктун курмандыгына айланды. Бул боюнча 41 жашар Бишкек шаарынын тургуну кармалды. Социалдык тармактарда 3 күндөн бери дайынсыз болуп изделип жаткан 17 жаштагы кыздын жаныс денеси боом капчыгайында табылган. Милициянын берген маалыматына ылайык, маркум күч колдонулуп зордукталып, андан кийин өлтүрүлгөн. 17 жаштагы Айсулууну жакындары акыркы сапарга узатты. Маркумдун жакындарынын акыйкаттык талап кылган видеосу менен блогер Эрмек Молдогазиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Булак Супер KG маалымат агенттиги. Урматтуу туугандар, бул окуя баарына сабак болду. Буга окшогон окуялардын жүзү ачылбаганы канчалаган ата-энелер сыздап жүргөндөрү да бар. Жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылуум. Караларды кандай жок кылган болсо, ушуга окшогон айбандарга да катаал жаза берип, мына дал ушундай окуялардын артынан түшүп, изилдеп, канчалаган ачылбаган сырларды ачып, ушуга окшогон зөөкүрлөрдү кармап, өлүм жазасына тартып салсаңыздар да эл каршы болбойт эле. Себеби ушундай жаман ишке барган адамдын колунан кандай жакшылык келет эле. Оюнун жамандыгынан канчалаган кыздар азап чегип жатышат. Мына окуяны көрүп аябай зээним кейиди. Урматтуу ата-энелер, бойго жеткен кызыңыз болсо, кызыңыздарды көчөгө ишенип чыгарып койбой караңыздар. Баарында бала бар. Эч кимдин башына мындай күндү салбасын. Урматтуу укук коргоо органдары, ушул маселе боюнча да катуу жаштар арасында көзөмөл жүргүзүүңүздөрдү суранам. Жаштар Кыргызстандын келечеги. Ушу жаман жолго алып барган түнкү зынаанын башы болгон ичимдик ичүүчү кафе, барларды жаап салсаңыздар да жакшы болот эле. Баленин бардыгы ошондой жерлерден өз негизи сабак болуп чыгып жатат. Чындап коомолот эле. 100% айтылам сиздердин да оюңуздар маанилүү. Урматтуу туугандар, комментарий калтырып, видеого лайк басып, ушундай коомдо орду бар темаларды өзүбүз үчүн талкуулап жогорку жакка жеткирели. Жана ушул каналыбызга жазылып кетиңиздер туугандар. Эми айтайын дегеним, бул кафе барларды айткандын себеби бул таң иштеген кафе барлар бар. Ошол жерде ит кылбаган кылыктарды кылышып, жаштар арасында аябай бузук иштер көп болуп атат туугандар. Буга биз эч качан көз жумуп койбошубуз керек. Ал жерде ичимдик ичкенден кийин канчалаган мас кыздар арасында ошондой нерселер болуп атат. Эми зына аралашып атат, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Эч качан жамандык арам аралашкан жерде мындайча айтканда бактылуулук же бир пайда алып келе турган нерсе болбойт туугандар. Жаштар арасында ушундай нерселер көбөйүп атат. Ошол себептен туугандар, ата-энелер, урматтуу ата-энелер, сиздер балдарыңыздарга өтө катуу көзөмөл жүргүзүңүздөр. Ал эми бул кыз боюнча мына зөөкүр жазасын алыш керек. Бул эми жаш кыз экен, байкушту алдап барып ушундай ишке алып барган өтө туура эмес туугандар. Эми айтайын дегеним, бул жерде мен ошол жаштар арасында бузукулуктар көбөйгөндүгүн кошо айтып кетип атам туугандар. Эми сиздердин дагы өз пикириңиздер өтө маанилүү, орчундуу. Ушул коомдун бузулуп бараткандыгына ушинтип кайгырып, коркуп турган учурум туугандар. Колуңуздардан келсе ушул видеороликти максималдуу таратып, эгерде кимдир бирөөнүн ушундай түз ою болсо, комментарийге жазып сөз калтырыңыздар. Hayvanı çok kızın. Alıcanını kapat koymasın. Taşlar Allah'ım çok atsın. Aysun'un kanday gelirsin kanday kıldı. Taşa dedirsin kanday kıldı. Boşan mı kaçını olsun. Kılsın. Boşan taşıyıp kılsın eşek. Kılsın. Boşan asın adam. Kılsın. Bunlar aydırılgan. Aydırılgan. Eşek hayvan kılgan boşan. Kılsın eşek. Kılsın damı. Kılsın. Bu hayvan bunu beni kalmasın. Sıranam ben. Sıranam. Kalk sıranam. Şimdi gidici oldu mı?